Жалпы көрүүчүлөргө саламатсызбы, урматтуу көрүүчүбүз. Бүгүнкү кезектеги маек үстүндөгү стереотип тартууланга даяр турабыз. Бүгүн биз актер Шукарбек Бейшенариев менен маектешебиз. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Денсаулык жакшы. Жакшы. Аман эсен. Сон. Маек деген негизи бир аз башкача да. Маектин сырткары бир аз башкача сүйлөшүп отурабыз. Башкача энергия. Маек. Анан мына башталды дегенде жарык этип, баягы көрүүчүгө буга чейинки маанаңды көрсөткүң келбейт да. Жаркылдап эле чыккың келет да. Денсаулык кандай? Жакшы, жакшы. Өзүң көргөндөй жакшы. Биз бияка келатып, бири-бирибизди издешип, анан бир локация таап, сон жерди таап алдык. Сен биякты көрүлгөнгө канча? 10 жыл болуптур, э? 10 жыл болуптур. Мен студент кезинде чыгып турмун. Атайын Кудайдын буйругу экен, жүрү көрүп келели как раз деп ушака келип, көп жер өзгөрүлүп кетиптир деп атат. Мен сенден интервью алайбы? Кандай экен биякта? Кандай экен деп? Аларча мурда кандай көрчү? Аларча жакшы болуп калыптыр бирок, э? Сон экен. Сон болуп калыптыр. Анын үстүнө баягы эс алуу күн болуп дагы бүт бардыгы эс алып, мындай. Сенде кандай? Ушундай эс алып кандай күндөр? Негизи чынын айтканда тоону аябай жакшы көрөм да мен. Жана жаңы эле айтып берип атпадымбы эле, эфирге чейин айтып аткам. Тоону көргөндө негизи могу нервный клеткалар эс алат экен, мисалы суктанганда, баягы тоону көрүп суктанганда көз эс алат, оюң, энергияң жаман, негатив ичиңдеги нерселердин баарын ушу тоо соруп алат экен да. Билбейм, мага бирөө ушинтип айткан, мындай ойлонуп көрсөм чын эле ошондой экен да. Мисалы биз келип природага суктанабыз го, карачы кандай сонун жаратканына шүгүр депчи. Ошондо мындай ичиңдеги баягы напряжениялар жазылып, унутуп каласың го. Эчтеке жок биякта, мисалы. Машина жок, агрессивный адамдар жок, ызычы жок, этаж жок, тынч да. Ошо. Анда бүгүн бир аз эс алып кетели. Ошол эле учурда баягы көрүүчүлөрдүн дагы эс алып отуруп бизди көрүп аткандар болсо чын эле көңүлдүү эс алуу каалайбыз, аларга дагы жагымдуу көрө каалайбыз. Силер дагы эс алып, бул жакшы интервью болот, Кудай буйрса. Мен көптөн бери бере элек болчумун. Ошол нерсени сурайын деп атам да. Шукар. Эмне үчүн? Негизи мен биз вайндарда тартылып жүрөбүз, кинолордо тартылып жүрөбүз, бизди бир образ менен көрүшөт да. Анан бул кандай адам экен деп ички дүйнөсүнөн билгиси келет да, бул жашоодо кандай экен депчи. А эфирге чыкканда, эми чынын айтканда биз максимально жакшы адам болуп чыкканга аракет кылабыз да. Анан бирок бизде кээ бир адамдар бар, бизде хейтерлер чындыгында көп да. Мындай кийинет, же болбосо мындай сүйлөйт экен, анан тартыбы жок экен. Ошол нерседен коркум да. Потому что биз азыр жаштар кичинекей бөбөктөр келип сүрөткө түшүп калышпайбы, кандай байке сүрөткө түшүп алсак болобу деп, анан туура эмес сүйлөп алып, мен ошо эфирден ошондон коркум да. Жалпыңыздарга салам айтабыз. Дайыма бийиктикке умтулган, жоопкерчиликтүү, аракетчил, активдүү жаштарды биз Ома бийлик операторунун командасына байланыш борборунун адистигине күндүзгү сменага кызматкерлерди чакырабыз. Мына ушундай сонун жер экен достор, таза, тынч, анан жаштардын баардыгы ушул жерде экен. Ушундай жерде иштегиңиз келсе, анда сиз угуп туруңуз, биздин талабыбыз мындай: жоопкерчилик, достук жана тактык, туура сүйлөө, таза дикция, ошол эле учурда колдонуучу деңгээлде компьютерде иштөө жана жазуу сабаттуулугу болсо болду. Ийкемдүүлүк жана кардарларга көңүл буруу, командада иштөө жана кыргыз, орус тилинде кенен сүйлөө. Эгер сиз англис тилин жана өзбек тилин билсеңиз, бул артыкчылык болуп саналат. Достор, бизде акысыз корпоративдик окутуу, заманбап ыңгайлуу кеңсе жана ошондой эле ынтымактуу команда баарлаш үчүн, байланыш үчүн сиздерге корпоративдик баарлаш берилет жана татыктуу маяна. Достор, эгерде мына ушундай сонун жерде иштегиңиз келсе, анда сиз профилдин башындагы шилтеме аркылуу кириңиз дагы, форманы толтуруңуз, анан жумушка орношуңуз. Көрүшкөнчө. Эфирге кандай сүйлөсөң ошондой чыгып кетет го. Анан туура эмес сүйлөп, же туура эмес бир движение кылып, же бир иш кылып туура эмес нерсени кылып алып, жаш балдарга туура эмес үлгү болуп каламбы деп коркум да. Ошон үчүн кинодон, вайндан кандай көрсөңүздөр, кайсы нерселерди чыгарып атсак, мисалы спортты көп чыгарам. Спортсмен болгула, кээ бир жерлерде окугула деп чыгарып коем, окугула. Ошондой да. Балким мен аз унутуп калып түкүрүп алам, же сөгүнүп алам. Биз идеальный эмеспиз да. Ошон үчүн жашоодо биз кичине башкачаракпыз. Бүгүн жаман жактарыбыз да бар. Ооба, эң башкысы баягы маектин деле максаты ошол да. Бир кишиге мындай кичине болсо да үлгү болсо, мындай кичине болсо да тарбиялуу болсо, бир аз болсо дагы мындай жол көрсөткөн бир маек болсо деген ой максат менен маектешип келебиз да. Анан чын эле пайдалуу болду, чын эле жакшы маек болуптур деп жеке каттарыбызга Инстаграмда мисалы жазып калгандарды көрүп, анан демек жөн эле жүрбөптүрбүз. Демек бүгүнкү коноогубуздун
дагы айтар өзүнүн ою бар экен, өзүнүн позициясын баягы көрүүчү түшүнүптүр деп дагы биз өзүчө суктанып калабыз, сүйүнүп калабыз. Анан бүгүнкү маек дагы буюрса баягы көрүүчүлөр үчүн мындай мотивация катары болсун. Бүгүнкү күндө Шумкар дароо эле Шумкар болуп калган жок да. Канча жолду басып өттү, анан ошонун баардыгын буюрса ирети менен келели. Бирок сөздү тети бала чактан баштайлы. Анткени буга чейинки маектер жок дээрлик. Анан ким экенин билгиси келгенде, кандай киши экенин билгиси келгенде сиздер көп болуш керек. Ошонун катарында мен өзүм деле бармын. Маектешели эми бала чак боюнча сүйлөшпөйлүбү? Кичинекей кезимде мен негизи эки бир тууганмын да. Апам атам бар. Эки бир тууганмын, эжем бар. Чынара деген бир тууган эжем бар. Анан мен ошо экөөбүз ынтымакта азыр деле. Эң башкысы ошо айта кетерим, бир туугандар менен ынтымактуу болгула. 10 болобу, жалгыз бир туугаңар болобу, ынтымакты түптөгүлө да. Анткени бир тууганга күйөт деген чын да. Потому что кичинекей кезим эле эжем мага күйүмдүү болчу да. Мен түшүнчү эмесмин, кичине тентегирээк болчумун. Мектепте кичине начар окучумун да. Эжем 5ке окуган. Мектепти дагы, университетти дагы кызылга бүткөн да. Анан мен окуу дей берчи, анан райондо биз балдар менен ойногондо жөн эле көчө таптап жүрөбүз да. Ошондо дагы тур залыңа бар деп ошондо эле түшүнчү да. Эжем менден 4 жаш улуу. Анан залыңа бар, калтырба залың деп мен күрөшкө жазылып алгам. Анан күрөшкө бара берчимин. Восток 5те Фок деген жер бар. Машыгуу залы, анан ошол жака барып күрөшчүмүн. Анан келип эле чарчап каласың да. Кээде баргың келбейт, кээде ар кандай ситуация болот. Анан эжем ошол жакта бир балдардан кичине өзгөчөлөнүп, ошол жака залга бара бер, мейли мыкты спортсмен чыкпай эле кой, ошого чыгып ошол жагыңа эле бара бер дей берчи да. Көрсө туура эле экен. Ошондон баштап спортты сүйөм. Азыркы убакка чейин кылам тренировка. Ошо бала чагым Бишкекте өттү, айылдарда өттү, 3 айлык каникулдарда. Ошо. Сенин айтканың жакты да баягы кичим экениңди, мисалы туулган жериңди көпчүлүк билбейт турбайбы? Каяктан экениңдичи. Анан эмнеге десем, дароо эле бизде биздин бала демек ошол жерди дароо эле мактап жата калышат, тигинтишет депчи. Көпчүлүгүнөн сурап келсең эми туулган жердин топурагы алтын да, өзүнүн жерин макташат, өзүнүн элин макташат. Бирок бул баягы сенин оюң менен карап келгенде, чын эле бул бөлүп жарууга алып келген сыяктуу экен да. Ошондой да. Мен мисалы көбү сурайт, каяктан болосуң депчи. Билгендер билет, бирок мен дайыма Кыргызстан деп айтам да. Потому что биз вайндарыбыз, кинолорубуздун баардыгы Кыргызстанга арналат да. Же болсо бир Ошко же Баткенге же Нарынга же Көлгө өзүнчө тартпайбыз да. Ушул область эле көрүнөт. Аудиториябы? Анан эфирге кирсем эле бул каяктык деп эфирде отурганда да байкайм да, бул бияктан, бул тияктан дегенде эле, мына бул биздин бала, анан тиңдей мындай деп башталышат да. Ошон үчүн жаштарга дагы айта кетем, бул Кыргызстан, биз баарыбыз бирбиз. Биз бияктык, каяктык болбойлу, эми биз ортобузда аралыктар эле башка область, бирок баарыбыз бирибиз да, бир тууганбыз, кыскача айтканда. Анан ошон чет жакка барганда дагы сурап калышат да. Мен аяктан мисалы бияктанмын деп айтпайм да. Мен Кыргызстандамын. Кыргызстан деген жер бар. Мисалы Казакстанда выступать этип жүргөндө деле Кыргызстандын атынан барабыз, же бир чет жакка барганда деле каяктан десе Кыргызстан деп айтасың, түшүндүрөсүң да. Ошон үчүн мен Кыргызстандан төрөлгөм достор. Кыргыздын уулу болом. Бүгүнкү маекте деле айтылбайт да? Бүгүнкү маекте деле айтып эле коелу. Сонун ата эне эмне жумуш кылышты эле? Творчество, чыгармачылыкка жакын кишилерби? Атам негизи илгери ошо артист болуп жүрүптүр. Ырдаппы, иштептир да. Өзү негизи уста. Анан илгери иштеп, анан баягы шаар илгери Союз чачыраганда анан Бишкекке келип отурукташкан да. Анан ошол жакта жашап, ушул жерде жашап, азыр ушул жерден дагы эле өмүр сүрөбүз. Атам болсо ошо строитель болчу. Азыр эмнектенбейт? Эс алууда? Жок, Ардакта эс алууда? Ардакта эс алууда. Апаңарчы? Апам болсо швейный цехте иштейт. Анан азыр үйдө отур десем, жок, өзүм үчүн иштегим келет деп, эми иштеп жүргөн киши дагы болуп экен, швейный цехте иштейт. Ким болгуң келчү экен кичинекейиңде? Менби? Үйдөгүлөрдүн айтуусу боюнча. Мен тишим көп ооручу да кичинекейиптечи. Тишимде бирдеме мык-сык менен ошо таңгалат болуш керек, чын эле мык менен же атыш барго, атыш менен монтип чыдап туруп жулуп алчумун да. Анан билбейм эмнеге, анан үйдөгүлөрдөн уруш жечимин. Анан тишим көп ооругандыктан, убакта эки аузум жок да азыр. Ошол жакта өстүп эле жулуп берчү экенмин да. Анан стоматолог болом дептирмин. Чоңойгондо болду, мен стоматолог болуп, тишимде өзүмө укол сайып, кишилерге дагы ошо жардам берем, мен ошо ооруну түшүнөм деп. Стоматолог болгум келчү экен. Ошо анан бир канча 10-класстабы, 11-класста тамошоу чыккан элегасы.
Анан ошо тамошого чыкканда ошо байкелерибизди көрүп, анан ушакта ойногум келет деп эле өзүмө кыялданып койчумун да. Калтырбай көрчүмүн да. Анан көрүп атып эле байкелерибиздин каткырып эле жатып эле ушинте берчүмүн. Анан үйдөгүлөр болуп чогуу көрүп эле ушакка чыгам дей берчүмүн. Эми анда үйдөгүлөрдүн деле эметпесе керек. Ойлогонуңа жет деп коюшса керек. Анан ошентип атып чыгып кеткем тамошого. Мен ошо бир Нурбек деген дос балабыз бар болчу. Менден 1 жаш кичүү болчу мектеп. Мен 11 класс, ал 10 класс. Ошондактан Рыскелдиевдер менен бир ойноп жүрүшүптүр да. Позитив. Кантта бир лига бар болчу, позитив. Анан ошентип ДК деген жер бар, Дом культура. Жөөк жолдон ошакка барып эле, баягы Нурбек Эршит бар да. Лебединовкадагыбы? Барсам, Актанбай экен кирдим. Ичине кирип, помещениянын ичине кирсем, Актанбай экен кутуруп жүрүптүр. Ойноп, бирдеме маймыл болуп ишил, бирдемени туурап берип эле ойноп атат да. Таң калдым, бияк меники эмес экен деп. Анткени мен аябай уялчак бала болчумун, өлө коркчумун. Азыр камерада мындай кенен сүйлөп атпайсызбы? Мен көбүнчө эмнеден коркчумун? Дос балдар менен сүйлөшчүмүн, бирок мындай бейтааныш адамдар менен сүйлөшө алчу эмесмин, кыздар менен сүйлөшө алчу эмесмин. Камера дегенде үркүп, караңгы жерге барып тыгылып эле ушундай бир уялчак болчумун да. Анан Актанбай экен кутуруп ойноп жүрүптүр. Анан кандайсың дейт, жакшы атың Шумкар, сиздики Актан дейт. Минтип карап, сен кебеттен күлкүмүштү экен, биз менен эле жүрө берчи деп койду. Анда жеринде көкүлүм бар, жаш жок. Анан ошентип атып анан давай жүрө берели деп 1 жылбы, 2 жылдай жөнүнө жүрдүм. Бирок мындай кызыкчымын. Анан жөнүнө жүрүп эле, келип эле. Мектепте окуган кез бул, э? 11 класста. Бирдемени алып берип коюп эле, анан ушинтип жүрө берчүмүн. Анан бир күнү командада чоң уруш болду. Ойнобосоңор давайте чачырайлы депчи. Ошентип атып анан кой чачырабайлы деп бир мороженое деген шуткам бар болчу. Ошо тамошодун редактору бар, Арслан Ибрагимов дегенчи. Бул тамошого чыгаар да, биринчи көрсөтөсүн да. Ошо редактурадан өтүп анан тамашаларың ошо сахнага чыгат. Анан мороженое деген шуткам жазып келсем, өтүп кетип Актанбай эке каткырып эле, ой молодец жазыла турбайсың деп анан ошону тамашаны үйрөнгөнбүз. Сабакта минтип жазылат, тигинтип жазылат депчи. Анан ошондо тамошонун жакшы жери бул чоң сабак болду да, бул чоң университет да. Мектеп. 5 жылбы, 4 жыл ойнодум. Ошондо эле бизге маданиятты үйрөтчү. Мисалы, белден ылдыйшылдың да багыла, аны күлдүрүш оңой. Мисалы, улуу сөздү уят жок, колтук жөнүндө тамашалабагыла. Ал дагы болбойт, маданиятка жакпайт. Анан түкүрдү, анан жел чыгардың, анан бир жерге кой берип койдуң деген тамашалар дагы. Биз билчү эмеспиз да, биз ошентип эле жаза берчүбүз да. Анан Арслан Ибрагимов айтчу, момундай тамашалар болбойт, силерди чоң элдер көрөт. Силер сахнага чыгасыңар, телевизордон көрсөтөт, биринчи КТРК көрсөтөт. Ошон үчүн андай тамашаларды, сөгүнгөн тамашаларды эметкиле деп атып биз тартиптелип калдык өзүбүз эле. Анан кийин дагы бир азыр Инстаграмды ачсаң көп болуп атпайбы? Уяттуу нерселер чыгып атат. Анан ошо биз сабак алып атып, мындай болбойт деп ошол нерсени көргөндө жат көрүнөт экен да. Азыр вайндарыбызда деле андай темаларды көп эметпейбиз да. Андай ыплас сөздөрдү көп колдонбогонго аракет кылабыз да. Бул башынан эле ушундай турган. Башынан эле биз ушундай тарбиялаган тамошо. Тамошо убагында жакшы болчу, азыр эми бирок араңарда бар. Бар эле эмес. Бар эмес. Эми бирок баягы жакшы сабак алгандар, мектепте эле ушундайбы? Жакшы сабак алгандар андай кылбайт да. Мектепте 2-3 окугандар бар да. Алар кылып кетиши мүмкүн да. Ошондо эле биз жакшы сабак алып турубуз да тамошодон. Алгачкы сахнага чыгып выступать эткен күн. Сахнада. Эң биринчи Дворец спортога чыксам керек. Мен Дворец спорттан такыр көргөн эмесмин, шаарды көргөн эмесмин мен. Мен ошо азыр жашаган жерим Новопокровкада. Ошо ар кайсы жакта чоң ойдум, бирок мектеп үй, зал. Тренировкага барчумун, түптүс барып, түптүс келчүмүн. Анда дагы апам 10 сом берет. 5 сомуна тамак жейм. Баратканда барам маршрутка менен. Келатканда курсагың ачат, 5 сомго тамак жейм. Анан маршрутканы тосом, ачып, байке можно дечим да. Ошо байкелер, чоң рахмат силерге. 162 маршрутка, анан 344, 163-төргө түшүп калдым болуш керек кичинекей кезде. Силерге чоң салам. Ошон үчүн маршрутка деген байдын бар да. Силерге монтип коеюнчу. Жанагы эмне батпай атса дагы. Билбейм, ошо уялчу экен, апам айтып берет, силер акчаны сурамагыла деп. Ошо тарбияга рахмат. Ачып эле байке алдай кетиңиз деп. Бир Нурсултан деген классташ балам бар болчу. Бир жол маршрутка тостук. Маршрутка тосуп атсак, орус экен, эмне деп түшүндүрөбүз? Байке можно десе.
Ти классташ болом, чоң байке. Довези Серега его деп атпайбы. Атын билбей эле атырып отур. Давай садись деп койду, уялып кетип бартам. Каяктан Сереганы айтты депчи. Аткырып. Классташ балдар эми шок болот эмеспи? Ошо. Классташ тапалык. Эмне мектеп кезинде чоң муштум белең? Кандай? Жок, мектепте спокойный болчумун. Бизде чоң муштумдар көп болчу негизи. Биз мындай мен вообще незаметный болчумун. Классташ балдарым арасында эле каткырып эле тамаша көй болчумун да. Бирок мындай бирөө мени эстеп калып деген жок болуш керек эле андай. Анткени мен уялчак болчумун. Параллель класста мен жакшынакай кыздар бар го. Жанынан 1 километр басып өтөсүң да. Уялчумун, аябай уялып. Анан бир жолу бир кыз чагып калды параллель класстан. Кинолордон эми биз жашпыз да. Кинолордон тетрадь алып келип сүзүшкөндө ти кулаш керек. По сценарийчи. Анан экөөң чогумдай көтөрүп тиктешип ойгонушуң керек да. Мынтип анан классика бул, классика. Сүйүшүп калышың керек да. Анан бир жолу ошондой кылайын дедим, дуктан алдым. Кетип бартам, алдыман ошо кыз чыгып келатат. Катып сүзүп алдым окшойт да. Сүзгөндөн караган эле прямой эле көзүнчөлөр ыргытты. Случайно эмес да бул. Явно эле ыргытканын көрдү эле. Көзгө карап баспайсың деп туруп кагып салды да. Алгыстан желанием түшүп калды, короче. Ушундай болчумун, мындай. Арслан Ибрагимов деген байкебиз бар, сиздерге чоң рахмат. Тамашада редактор. Анан минтип үйрөтчү да. Шумкар, сен ушундай жаралдың дейт да. Сен эмнеге мындай кандай болгуң келет дейт. Билбейм, эми жашсың да. Өзүм кебетемен уялам, өзүм телеман уялам, өзүм чачыман уялам деп койсом. Сен ушундай болуп жаралдың депчи. Эмнеге уяласың? Сен наоборот өзүң канчалык жакшынакайсың. Эмнеге уяласың? Билбейм ошо. Бул мектептеги баягы эме болуп калса керек да. Болот го эми. Ошон үчүн балдарыңар жакшы үйрөткүлө да. Эми бизде ата-энебиз деле жакшы эметкен, бирок көп маани берген эмес да. Баягы ата-эне үйдөн эметет да. Баягы обществода жүргөндө баары эле сен мындайсың, тиңдейсиң десең, баягы замкнутый болуп каласың да. Анан ошентип Арслан Ибрагимов күзгүгө караганда элечи. Анан сен жакшынакайсың, сен колуңан келет, өзүң менен сүйлөш деген үйрөткөн да. Анан ошону кылып, чилине помогать этти окшойт, жардам берди окшойт. Сен сулуусуң да каласың күзгүгө карап. Сен работа над собой, рататуй дейм го, работа над собой деп. Ошентип үйрөткөн да. Анан күзгүгө каранып ушунчумун. Сен колуңан келет. Анан эми Алланы тааныгандан кийин чилине мен ушундай кылып жаратты да. Мен бирок карасам ден соолугум жакшы экен. Ошон үчүн өзүңөр менен дагы сүйлөшкөндө үйрөнгүлө да, өзүңөрдү карагыла, өзүңөр суроо берсеңер, эч убакта жаман совет бербейсиңер да. Бирөөдөн совет сурасаңар, жаңылыштык болуп калышы мүмкүн. Жакшы совет бергендер да бар, бирок эң башкысы өзүң менен өзүң сүйлөшүшүң керек да. Мисалы, айырмалаганды үйрөнүп алышың керек да. Бул керекпи сага, бул кереги жокпу? Ошондой эле мен дагы эмнеге уялам? Адамдын баары ушундай. Менин ичим бар, мисалы, боюм кыска деп болот го. Биз ушундай жаралдык, болду, аны баштан чыгарыш керек, өзүбүздү сүйүп жашашыбыз керек. Главный биздин акыл эсибиз ордунда, ичип атабыз, даам сезип атабыз, каалаган жагыбызга барып атабыз, мисалычы. Анан ошондой эң башкысы иштеш керек, жакшы ойлонуш керек. Анан өзүңөрдөн уялбагыла такыр. Мен азыр өзүмдү аябай жакшы көрөм да. Суреттерге карап, деп мындай. Көбүнчөсү мен сулуу эмесмин дечимин да. Анан сулуу эмесиң, анан кийин айтып калышты, сен жылдыздуусуң депчи. Жылдыздуу деген сөздү мен сулуулукка буруп алдым да. Сен жылдыздуу ылайыкташтырып алдым да. Ошо анан ошентип жылдыздуу сулуу болуп калдык. Тамашага келели да, тамашада мисалы ошентип выступать этип баштадың да, сахнага чыгып баштадың. Анан бирок ал деген кирешелүү тармак эмес болчу да. Ал бир гана чыгым болчу. Иштешип эле эмне кылчу эдиң? Биз тамашада жүргөндө чынын айтканда көп эле акча короттук да. Биз реквизиттерге коротчубуз, костюмдарга. Потому что тамашада ойногондо эле бир чети жакшы болду. Анткени кичинекей балада характер пайда болот экен да. Мисалы, биринчи орунга диплом берилет, сыйлайт, чоң мыкты жюрилерчи. Кыргызстандын мыктылары ошо алдына отурчу да. Эрмек Нурбаев анан алып баруучу болчу Эрмек байке. Анан ошолордун мактоосуна татыгың келип, лидерствону көрсөткүң келип, анан бир характер пайда болот да. Жок, биз алышыбыз керек, бул команданын мыкты болушубуз керек деген ойдо ойночубуз да. Анан тамашадан биз кээде акчалай Ак Калпак кубагында башка жакта акча утуп калчубуз, балдар болуп бөлүшүп антип, бирок основной доход жок болчу да. Студент болсу коротчубуз, жол киребизди, офиске жатчубуз, көчөдө калчубуз, Аламидин базардан такси тосуп кетесиң, жөө кетесиң, андай күндөр көп болду. Аябай көп болду да. Бирок үйдөгүлөр да бир учурда айтып калды. Балам, ушу тамашаңды токтотпойсуңбу?
келечеги кандай муну деп эми билбейт да. Мен анын апам эмес өзүм билбейм да. Эмне кылам мен тамашада ойноп, жөн эле бирди алыш керек болуп атат да, чемпион болуш керек болот. Анан ошентип атып, жок апа, ойнойм, билбейм, эмне кылам, бирок буйруктан. Мен кичинекей кезимден эле түшүнчүмүн, ушу мугалимдер ушчу, мен аябай начар окуучумун да. Анан сен окуп, мындай бол, тигиндей бол деп эми мугалимдерге да рахмат деп жакшы маанайда айтышат да. Алар жаман көрөрчү устоз, мугалимдер жаман көрбөгүлө, сен окубайсың, сен мен да окубай келесиң деп, наоборот сүйүнгүлө. Анткени мугалимдер чындыгында эле силерге жакшылык каалайт да. Анан ким болоорун билбейм, чын ойнондум мен, эмне кылам тамашада. Актер болом деген оюмда да жок болчу. Ошо да. Кандай мен актер десе эле жанагындай эле өзүн жемелеп сулуу кишилер эле болот. Актерлордун баары бай болот. Бой узун деген сыяктуудай. Тааныш деген бар эмеспи? Бүт тааныштарды алат. Көзгө карап турасың го, сенден актер чыгабы депчи. Кебетең бул болсо, биз актерлор десек телевизордун баардыгы сулуу көрүнчү да мага. Эркектин да сулуусу, кыздардын да сулуусу анан ошондой. А көрсө андай эмес экен да. Анан көрсө таланттуулар чыгат экен. Ошондо мисалы баягы апаң жөн эле койбойсуң дегенде эмне деп жооп берчү мисалы? Апама бирок билбейм эмнегедир, апа бир кече деп турмуз, баары жакшы болот дей берчүмүн. Эмне жакшы болот экенин өзүм деле билбейм. Мен азыр планда эле жок болчу, азыр чемпион болом, дальше каяка. Бизде чемпион болуш, анан болду, тараш керек, башка иш кылыш керек. Ушундай эле болчу да, түшүнүк. Команда деген көп болчу да өтө. Тамошобу лигасы деген катуу чыкпады эле, аябай көп, 500 миңден ашык балдар ойночу да. Анан ошонун арасынан акырынан сурулуп чыгып, билбейм апа, мен ойной берейинчи дедим. Апама рахмат. Мейли балам, эгер сага ишенем деп койду. Бирок аябай жүрөгүм ооруган да. Ошо жалгыз бала болсо, чын эмне кылып кылам, тигиндей мындай депчи. Кыргызда ошол нерсе бар да. Баягы үйдүн кичүүсү же болбосо жалгыз бала болгондо бизге жардам берсең болот. Баягы келечеги кандай болот болду экен, бир туруктуу жумуш тапса, чоңой эле калдың, ушинтип жүрө бересиңби депчи, бир кесиптин ээси бол деген сыяктуу көп сөздөр айтылат го. Окудуңбу сен жогорку билим? Мен академия туризмде окугам. Андан кийин искусство университетине тапшыргам кайра. Анан отчисление болуп кеттим. Эмне кайсыл жагынан? Режиссер болчумун. Режиссер деген ошо режиссерский деген окугам, бирок биринчи курстан кетип калгам да. Дипломум жок азыр. Бирок ошондо эле билбейм мен эмнеге. Биз эми Кудайга шүгүр чоңойдук. Бирок эми баягы оорчулукта да чоңойдук да. Мындай аябай деле жыргап, каалаганыбызды кылган жокпуз, бирок шүгүр кылдык. Эми биз как обычно эл катары эле. Оорчулук эмне оорчулук? Эми кандай оорчулук? Квартираладык көп. Үйдөгүлөр менен көп квартираладык, анан кийин жер алып үй салдык да. Эми азыр Кудайга шүгүр. Азыр ошо үйдөгү ата-энеме рахмат, тарбия берип, ошо биртке сабыр кылып койгонуңуздарга рахмат. Азыр жакшы. Азыр иштейм, акча табам, Кудайга шүгүр. Кинолорубуз чыгып атат, элге жагып атат. Андан көп ойлой берет баягы. Мен мисалы көбүнчө эчет жактарда жүрүп калам. Анан эки жакка көп чыгам. Анан көп ойлой берет экен да, бул биз Инстаграмдан бир нерсени билип алгыла, адам эч убакта бир жаман жошосун чыгарбайт, үйдөгү положениясын тартып чыгарбайт. Инстаграмдын баары жакшы жерин чыгарып аткан үчүн булардын жашоосу кайф, булар бай деген стереотип ой калып калат да. Ошон үчүн биз деле карапайым адамдарбыз. Просто биз Инстаграмга жаман нерсени чыгарбайбыз, жакшы нерселерди чыгарабыз. Анан чет жакта жүргөндө эки жактуу убакыт болот, тартканда ошон үчүн бизди бай деп ойлоп калыш мүмкүн да. Ошон үчүн аябай деле байлыгыбыз жок. Үй салыш деле оор экен да. Атам өзү строитель болсо. Анан үй салыш деле өтө оор болду да. Мен кичинекей кезимде эле мык чогултуп эле атам жете эле болуп эле жүрчү экенмин да, жана илгери лимонадтардын крышкасын билесиңерби, пиволардын крышкаларын. Крыша жапканда мыкты үстүнө коюптур, акчы да. Ошолорду түшүнчүмүн, атам уста да. Ошолорду чөнтөгүмө салып эле ата экөөбүз үй салабыз десем, о балам салабыз деп ошону көп айтып калышат да. Ошентип эле чогултуп берчү экенмин. Анан ошентип кийин үй салдык. Квартираладык, үй салыш деле оор экен. Ошентип атып анан үйлүү болуп калдык, Кудайга шүгүр. Эми бирок көп квартира көчүп калгандарым эсимде да. Анан ошо кездерде эстеп, апамдарды, атамды аяйм да. Устачылык кылып иштеп калгам, мен подсобник болчумун. Мен кумуш убакта жана цемент салып, топурак салып, кум салып, аралаштырып, чакага салып, раствор кылып берчүмүн. Анан атам ошондо үйрөтүп койгон, кумду монтушубайт, минтип коюлат деп. Анан азыр мен көп нерсе эмес, бирок орточо билем да. Стройка жумуштарын, стяжка дегендерди, шубак тарткандарды билем. Крыша жапканды кичине түшүнөм, ушундай да. Ачык жайым бар. Эгерде сен өзүң үй салдың дексиң? Өзүм үй салганбыз ооба. Азыр өзүм үй салып элекмин, квартира алайын деп атам, Кудай буйрса, жакын арада.
Эгер сен өзүңө үй салып катырган болсоң, сенин усталарыңдын баягы кемчиликтерин дароо эле байкайт экенсиң да. Бирок жакшы жер. Эмнеге тиги неме бутылкалардын тиги какпай атасыңар, пробкасы менен да. Мен бирок эме деп түшүндүм да, жакшы хозяин болом депчи. Анткени атам менен иштеп жүргөн ар кандай хозяиндер бар да. Муну эмне кылган жоксуң? Ичиңе сөнгүң келет да. Ошентип атам акча кармат койчу мага. Мен стройкада иштеп 7000 сом алгам. Эң биринчи стройкада иштеп, ошонун эсимде да. Бир чоң тамды бир касып калды окшойт, байкуш Бөлбайке бар болчу. Аты Калыбек болчу. Калдык да. Ошо экөөбүз иштеп. Мен подсобник болуп алышбайт. Анан 7000 сом алгам да. Ошо мектепте окуп жүргөндө. Анан Көкжарда да иштеп жүрдүм, бир юрист байкенин үйүндө. Кийимиңе карап мамиле кылат дейт кошочун да. Биз деле стройкада мен көп жерде иштедим да, стройка. Уйгурлардын да үйүндө иштедим, подвал касып, погреб касып. Дунгандарга иштедим, поляга чыгып. Мен эң биринчи зарплатам чоң ошо 7000 сом да. А так кичинекей кезимде мен помидор чогултуп поляда иштегем. Дунгандарда? Дунгандардыкында. Помидор чогултчубуз. Саатына канча сомдон алчу? Кечке чейин 74 сом алгам да. Эң биринчи акчам 74 сом болчу. Ошону эле үйгө алып келип берип берчү. Мен апам такыр алчу эмес, өзүңө жумша. 7000 сом алып келгенде дагы апам полный эчтеке кылбай өзүңө кийин мектепке дайындан депчи. Анан мындай ойлоп көрсөм, 7 деген сан абдан көп коштойт экен да. 74 сом алгам. 7 январда төрөлгөм. Бизде 7 область, 7 дубан деп коет го. 7-нин бири Кыдыр деп коет. 7 өлчөп бири кес деп, короче 7 толтура экен. Анан Сума 77. Шумкар 77 деп ошончо коюп койгом. Майке берилип атып, сүйлөгөн сөздөрүңү угуп атып, чын эле мен баягы карындашыбыздын да, карындашыбыздын бир кичинекей белегин унутуп калганга аз эле калыптыр. Урматтуу достор, бул Ульпат бренд деген интернет магазин. Чоң рахмат. Ушундан атайын белек берип жиберген. Чоң рахмат, карындашыбызга чоң рахмат. Негизи үйдөн коноктон пакет көтөрүп келсе эле монча анталашасың. Ичинде эмне дегенде? Анын үстүндө сон белек берүүчүлөр, чоң рахмат сиздерге. Ушуну кийип алып туруп берелиби? Мейли кел. Мейли кел. Чоң рахмат. Так, ачайын анда, Ушул жерден элеби? Ачайын. Ой, Муну жерге кое берели, таарынбайсыздар. Бөтүлчканы. Бул мындай экен. Бул интернет магазин азыркы учурда баягы мырзалардын кийимин сатып түгөтүп атыптыр да. Бул азыркы сезонго сон экен. Ошондой. Карап турайын, Размер кандай? Бул чоң эмеспи? Чоң болсо да. Жок, айтты, карындашыбыз айтты. Сиз эми кичинекей элесиз да, Шумкар байке чоң депти да. Аябай чоңго депчи. Боюсу тең эле экен бирок, Тең эле экен. Сен даже узунураак окшойсуң. Сулуураак да экенсиң. Жылуу нерсе как раз алайын деп жүрдүм эле. Жакшы болду. Мен негизи кышкысын эме да. Футболка кийем, жылуу куртка эле кийем болду. Мындай свитер эме кийип, шарф ороп, анан водолазкада кийип вообще жакпайт да. Жүдөп, тердеп, бир ыстай болуп жүдөй берем. Футболка кийем, куртка кийем болду. Ошо менен чыгып кетем. Будто шлёпка. Индустарда эле го. Жараштыбы? Чоң эмескенде? Чоң болсо бара алмаштыра алсак болот. О, жок, сон. элеби? Сон аюдай эле болуп калдыңыз. Жана эмеге окшоштурдун. Үйгө келип плеторон. Жылуу плеторон жатып аласың. Ооба, мына ушундай биз карындашыбыздын интернет дүкөнүндө, магазиндин ичинде ийгилик каалайлы, Сон белек. Чоң рахмат. Бул кийимди чечпей кийип жүрөлү. Атайын көргөнсүң эстеп. Муну акырын такап коюн, Болот атабы? Жылуу экен. Муну мына Ульпат бренд, инстаграмы чыкты, номери чыкты. Чалсаңар болот, байланышсаңар болот. Исмаил Сулантал, Белек берилбеди. Белектен баштабайлы. Азыркы учурда инстаграмда миллионго талуучусу бар, аудиториясы аябай күчтүү, блогер, солобу, вайнер. негизи билбейм эми эл кандай эсептейт, бирок өзүмдүн антип эсептейм, менден дагы күчтүүлөр өтө көп болуш керек. 10 болсо 10 нөмүрөсүңөр. Ошентип койсок болот. Кандай экен, бекер белек алган. Негизи ошо көбү минтет да. Өткөндө бир кафеге барып отурсам,
бир кола алып келди. Реклама кылып бергилечи деп, анан сүйлөшөбүз го деп, анан тамак ичип отурабыз, счетун төлөдүк. Анан бир кола коюп, ушул жакта реклама кылып вайн тартып бербейсиңерби дейт. Бергени кола. Бир кола. Анан айттым, эже туура түшүндүрүпчү. Биз коланы сатып алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар дедим. Бирок бизде команда бар. Биз могу вайн тартып, элди күлдүрүп, биз иштейли деп ушу 10 жыл өттү дедим да. 9-8 бир 10 жыл бар да. Биз атайын ушуга келдик, биз мындай жакшы суммага элдерди жакшы реклама кылып, акча алып үй бүлөбүздү багалы дедим. Анан бир кола коюп, мунун неме дейт, бул реклама эле коем, инстаграмга эле чыгарып койсуң го дейт да. Обидный жери ошол да. Биз подписчикти чогултуш үчүн, мисалы, вайн 4-5 жылдан бери тартып атам да. Канча деген бир жака барабыз, ушундай талаалар келип, бензин коротобуз, тамак ичебиз, жөн эле. Эч ким төлөбөйт бизге акча, жөн эле вайн тартыш үчүн, элди просмотрубуз көп болуш үчүнчү. Анан ошо бизге реклама түшсө экен депчи. Окат кылалы. Окат кылалы деп. Бирок жакшы байке эжелер бар. Биздин менетти сыйлайт, биз түшүнөбүз депчи. Кээ бир немелер бар, ошо бир туугандарыбызчы. Ошонткенде тартынып кетип, ызаланып кетесиң да. Анан ошо башкача деп, жөн эле чыгарып койсоң эмне болот эми, бул жөн эле го депчи. Жөн эле чыгарып койсок болот. Эми бирок бизди ким багат? Мен ата энемди, үй бүлөмдү, өзүмдү кантип багат? Бир жактуу карап аткан турбайбы албай? Бир жактуу. Анан айттым, эже андай болбойт десем, макул, анда счетун эле тамак ичкиле дейт. Счетун эле тамак ичип эле кете беребиз дедик. Негизи тамак чыгарган жакшы, бирок мага жакпайт да. Анткени менде баштан өткөн да жаш кезде. Анан кээ бир үй бүлөлөрдү көп көрүп калдым, ошо тамакка зар үй бүлөлөр бар го. Анан мага дос балдар менен отурганда монтип тарткым келбейт. Баягы реклама кылгандыктан, кээ бир кафелерде реклама алганда ошондо эле чыгарабыз да. А так жакшы отуруп, байкелер чакырып, дасторкон үстүндө аябай сонун сыйлашат да. Анан мындай сыйлап атышат, мына мунун баарын жеп атабыз деген кичине мен эметем да. Зарыканам да. Жок деп. Мисалы, биздин подписчиктерибиздин арасында байкуштар эми ачык болгондор да бар да. Студент балдар бар, жегиси келет, же болбосо боюнда бар, талгак болгон эжелер бар, келиндер бар дегенчи. Анан көп чыгарбайм да тамак аштычы, желательно. Кеп принциптер боюнча жашоосуз. Эмне принциптер бар? Мисалы, азыркы учурда бир вайн жөн эле астындагы жазылган описаниясын окусаң, жөн эле мындай жылмайып коюу үчүн жазылган сөздөр болгон болсо, экинчи вайн сөзсүз түрдө бул рекламалык негизде тартылган вайндар. Кандай принциптер менен аласыңар? Биздин командабыздын жакшы жери ошо арамдап коебуз го. Арам нерселерди чыгарбаганга аракет кылабыз. Мен сүйүндүргөн дагы ошол. Командабыздагы балдар ошондой туура ойлонуп, ошого макул болгондугуначы. Себеби бизге жумасына 500 000 сом предлагать эткендер болгон. Жумасына бир букмекерский компаниялар бар. 5 күндө бир 100 000 которуп туралы депчи. Анан кылайын дейсиң, бирок өткөндө эле чыгардым, эми кээ бир блогерлер кылып атыптыр. Бирок ал жаман да, бул азарт дегенчи. Биз деле ага кирсек, биз деле азартник болуп кетебиз. Албай ичиңде неме азартник чувство ойгонсо, кирип кетебиз да. Баягы акчаңды чыгарам деп, акчаңды тыга бересиң, машинаңды сатасың, малыңды сатасың, үйүңдү сатасың, анан жок каласың да. Акыры келип суицидке алып келет да. Мен потому что бир байкелер менен жүрүп калгам да. Катран ойношчу да. Бирок ал катран ойнойт деп мамиле кылбай койбойсуң. Жакшы эле байкелер, бирок баягы азарт менен кетип калышкан да. Анан момундай акчалар менен чыккандарын билчүмүн да. Анан ошентип акчалардын баарын ойнотуп, бирөөнүн машинаны чабыштырып атып, азыр чет жакта да жүрүшөт да. Анан ошондон кийин азарт болбойт дегем да. Кумар оюндары таптакыр силердин инстаграмга рекламалык негизде чыкпайт. Спиртной чыкпайт. Кальян, пайлан чыкпайт. Чыкпайт, Ошо букмекерский компаниялар чыкпайт. Дагы эмнелер чыкпайт. Ошо плюс 18 игрушкалар чыкпайт. Ушундай болуп калат кээдечи. Ондай нерселер реклама, жок андайлар биз вообще кылбайбыз деп калабыз. Акча деген жаман го? Ойду бузат го? Баат деле да. Дарыларды TikToктон чыгарып атат го. Ошо айымдарда сүйлөйт. Муну ичсең тим эле окмуш болуп каласың, андай. Анын баарын чыгарбайбыз да. Эми бирок бизде мындай эл менен аралашып жүргөндө өтө сонун кызык нерселер болот да. Муну реклама кылып бер, тигини реклама кылып бер дегенде анан ошолорду кылбайбыз. Баштан баштап ушундай же? Анан эме дагы жери бар. Кээ бир рекламчиктер бар, ушу эптеп кичинекей бизнес бар. Акча чогултуп алып келет, реклама кылып, аларга ачык айтабыз да. Сиз бул жерде мындай рекламчик болгонун билип калабыз да. Бул жерде сиз өзүңүзчө башкача раскрутка кылыңыз. Биз реклама кылганда маяктан киши аз, келбей калат. Жөн эле акча
оор болуп каласыз деп да айтып калабыз да. Жөн эле акчасын алып коюш эмес. Жок, андай максат жок. Биринчи түшкөн реклама. Биринчи. Эң биринчи Эмне жөнүндө? Суммасы канча эле? Жана эме бар азыр Азия суши болуп калды. Советский Акунбаевада кафе бар болчу, атын унутуп калдым. Илгери ошол жакта тамада болуп да жүрдүм. Ошол жерде бир кафешка бар болчу да. Атын унутуп калдым. Анан ошол жерде кафе бар болчу, ошолор чыккан. Анан биринчи жолу реклама кылайын деп 6 көкөбүз. Сундук э? Сундук беле ошо. 6 көкөбүз барганбыз. Анан байке отуруп Мирбек деген Майкалшбек, Мирбек байке. Анан канчага тартасыңар дегенде билбейбиз да эми. Баасын билбейсиз. Баасын билбейбиз, эмне деп коебуз. Анан Азамат байке, Эмил байке реклама кылып жүрүшкөн, алар $500 $400 тартып атышкан да. Ошол учурда элеби? Ошол учурда элечи. Ага чейин алар деле эме болуп жүрүшсө керек, аз тартыпчы, бирок эми мен билишимче эмне деп айтам, мен $300 деп көрөйүн деп атам дейчи. Мен $300 десем, макул деп $100 берип атпайбы. Эртең келип тартып кеткиле деп. Алтын көз үйүнө алып кетип бартабыз, короче, $300 десек болот экен депчи. Анан ошентип атып башталган эң биринчи рекламабыз. Анан $300 үстүнөн кошулуп кете берди. Азыр эми элдин талабы чоң, просмотр да көбөйдү, подписчигибиз да 1 миллион болду. Анан качествого өтө баштадык. Эл да билет, эми бизге доверие бар да. Жакшы реклама кылып беришет деп, анан бааны дагы өстүргөнбүз. Канча азыркы учурда? Эгерде жашыруун болбосо? $1000 $1,500 чейин тартабыз да. Бир вайн? Бир вайн. Бул сценарий, актер, тартуу иштери, анан баягы реквизиттер болуп калат кээдечи, анан эме просмотр жакшы көрөт да бизди. Силер аны деген кепилдик бербейсиңер да реклама? Бирок биз рекламаларга мынтип айтабыз да, биз реклама эле кылып беребиз депчи. Анткени мындай да түшүнүп алгандар бар, мага клиент келбей атат го дегендер да болуп калат да анда-сандачы. Анан айтабыз, эми ал жанагы мисалы бизди 1 миллионго чейин киши көрсө, алардын баарын жетелеп келбейбиз да, бияктан алгыла депчи. Бул жөн эле рекомендация да, сунуш. Силердин платформаңарга чыгыш үчүн $1000 $1,500 чейин. Азыркы учурдагы ставка? Азыркы учурда. Биздики мындай Казакстанда $5,000 $10,000 чейин да. Эми биз азбыз да. Аны мен кээде ойлонуп кетем, СНГга да негизи чыгыш керек болчу экен депчи. Эми бирок по-любому азыр Кудайга шүгүр. Мен жана айтып атпаймынбы, жумасына мисалы 500,000 сомду алып, элге жаман нерсе предлагать этип, ал акчаң менен үй бүлөнү жаман акча менен баккандан көрөк, ошо $1,500 менен тартып, анан үйгө берекелүү болот да кичине. Ата $500,000 канча азыр $5,500 болуп кетеби? Бир жумасына. Жумасына 500,000 айына эсептеп кой, $15,000 ары аласың да. Бирок аны элге предлагать этиш болбойт. Башында мисалы мынакей жакта отуруп сүйлөшүп отурдук го. Акча таппайсың, жөн эле жүрөсүң, тамашага барып спать этесиң, жака барасың, бияка барасың. Түшкөн акча жок, биреше булак жок. Анан бул Instagram башталды. Сен мындай бир таң калган, вау дегенчи мындай бир сумма. Өзүм тапкан акчам да. Өзүм канча алдым эле? $17,000 алсам керек. Канча бир айдын ичинде же бир проектте? Бир айдын ичинде $17,000 тапкам да. Ичпешим керек, мисалы чекпешим керек, же болбосо бирөөгө мисалы жаман айтпашым керек, урдабашым керек деген эмне болбойт, болбош керек. Бирөөнүн мээнетин жебеш керек. Принцип. Анткени ар бир адам убактысын баалаш керек. Бирөөнүн эмгегин жебеш керек. Ичпеш керек. Эми ким билет, биз ушинтип айта беребиз. Адам башына кандай гана сунаа келбейт. Эртеңки күнү азыр минтип, Кудайга шүгүр азыр кийимибиз жакшы, бүтүн, жылы кийим кийип жүрөбүз. Эртеңки күнү кандай акыбалда болуп калабыз. Анткени көчөдөгү кишилер менен мен көп сүйлөшөм да. Өткөндө бир 86га, 96га чыктым деп окшойт. Бир апа көчөдө экен да, чоң пакеттер менен. Балам чай алып берчи дейт. Жүрүңүз чогуу чай ичели деп отуруп сүйлөшө берем мен. Чай алып берип сүйлөшүп атсак, эртең менен турганда күндү карайм дейт. Татарка ушундай бир кыргызча билет экен да. Анан Кудайга рахмат айтам дейт. Бүгүн ушу күнүмдү, бүгүнкү ойготтуң депчи. Ушинтип мен шүгүр кылып өткөрөм дейт да. Ар бир күнгө. Анан ушундай кишилерден баягы өзүңө сабак алып койсуң да. Чын эле депчи. Биз мисалы бүгүн бүтпөйт, мунусуна чейин деп алдын ала. Жаңы жылга мисалычы план коюп аласың да, ушуга чейин мынча акча табышым керек. Бирок эртең барсыңбы, жоксуңбу, шүгүр айткандан кичине ойдон чыгып кетет, жүрөгүңдөн чыгып кетет. Ошондой да. Анан ойдун баары эле ойлойм, акча боло бербеш керек кээде депчи. Анткени
акча жакшы, бул жаман эмес. Акча колдун кири деп айтышат го, ал туура эмес. Акча неге жакшы? Жакшы нерсеге жумшасаң болот. Үй бүлөң баксаң болот па. Нуржигит Кадырбеков байкебиз айткандай, жакшы нерселерге жумшасаң болот да. Садака берсең болот, бирөөгө жардам берсең болот, үй бүлөң эчтекеден отказ кылбасаң болот. Ал бул акча жакшы. Бирок акча жакшын бир билишиң керек да, каяктан келип атат. Жакшы жол менен келип атабы? Ошо менен берсең ыраазы болосуң. А жанагындай Инстаграмдан 500 000 жумасына бир лагать эткенде мындай ичиңде бага совесть болот го. Мындай кандай үй бүлө менен багып атам депчи. Ошон үчүн бирөөнүн менетин жебеш керек. Ооба. Ичпеш керек. Сен менетин жеп койду беле бирөө? Ооба. Жакшы эле жедиргендерим болгон. Бирок аны айтып эле колду. Бирок жакшы эле болгон бир. Жакшы эле суммаларда желгем да. Мен өзүм ишенчекмин да. Бирок кайсы жерде болбойн, оюңду айтканын үйрөнүшүң керек. Биз анткени бул ооруга да алып келет да. Мисалы баягы ичиңде бук айта албай, эмне деп калат. Жемелей бересиң, өзүң менен өзүң сүйлөшө бересиң, настроение болсун да. Ошол нерсени айтып алсаң жакшы да. Ошол нерсени айтып алып, анан дабайлашып, анда өз-өзүнчө иштейли дегениң жакшы да. Өткөндө мен Инстаграмдан каталуучумун го. Анан карап отурсам, Эмиль Эсеналиевке баягы ыраазычылык иретинде жазылган история чыкты. Мына ушул биринчи тарткан вайныбыз болчу деп. Анан кече жакындыра башталган турган баягы Көкбөр учурунда экен. Көкбөр учурунда 4-5 жыл болуп кетти. Ошондой болуп калды. Демек, Эмиль Эсеналиев менен баштагансыз. Ооба, экөөбүз съемкада, мен Казакстандан келип, съемкадан келсем ошо Руслан Акундар чакырып атат деп аябай сүйүнгөм. Анан атка укол сайып, терс карман болчу. Аягында жакалт этип кетем да. Анан мейли кандай роль болсо да ойной берем деп, ал бул кезде ойногон жакчы да мага. Кандай роль болсо ойной берем деп, роль тандагым келген эмес. Өзүм да ошону ойноп көрөйүнчү деп, анан ойногом. Анан 15 күндөй, бир айга жакын жашап калдык. Эмиль байке экөөбүз бир комнатада. Анан ошондо тартып бер, таланттуусуң, уялба, тиңдей мындай деп атам. Мен уялып берчүмүн. Хейт деген түшүнчү эмесмин да. Хейтерлер жазса адресин сурап чалышып, жолугабыз, мушташабыз, тияк бияк же жолукпайт. Анан ошо байкелер айтып калышты, бул хейт деген бул жаза беришет экен көрсө. Алар жолукпайт. Аларга дагы көнүш керек экен көрсөчү. Азыр сөгүп атап, эфирден эмне кылып атат, маани бербейм да. Байкем катары сыйлайм. Баарын эле сыйлайм. Эмиль байкени, Азамат байкени баарын эле. Анткени баары бир жакшы бири-бирибизге жардамдарыбыз болгон да. Ал нерсени унутпаш керек. Кайсы бир сен экөөбүз азыр иштешип атабыз да, 4-5 жыл чогуу иштештик. Бирок экөөбүздүн ортобузда бир нерсе бузуп койду да. Анан ачууланып болуп кетесиң, сен мындайсың, сен тиңдейсиң деп ичиң менен кетесиң, бирок мындай ойлонуп отурсаң, жакшы жерлерин эстеп коюш керек да. Бир убакта выручайт эттиң эле, бир убакта мен выручайт эттим эле. Деп анан баягы жолго чыгасың, бирок баягы адамды эч убакта унутпаш керек да, жакшы жерлерин дагычы. Ошон үчүн азыр баарына ыраазымын. Эмиль байке ошо байке катары жакшы көрөм. Көп нерсени үйрөттү. Анан аябай дагы бир ыраазы болгон байкем бар. Билим Майнаев деген. Ошо аябай жакшы жардам берди да. Эмне жагы? Киного салым кошту. Бизге техникаларды алып берди. Бул өзүңөр бөлүнүп жаңы продакшн болгондон кийин Малыш киносу. Ооба, Малыш киносу. Азыр мен буга чейин актер болчумун да. Азыр эме болуп калдым, продюсер болуп калдым. Сценарист, анан идея меники Малыштыкычы. Анан Учкун деген дос балам бар. Ошо менен биргеликте жүрүп экөөбүз иштейли деп, Кудай буйрса жакында Малыш кино тасмасы чыгат. Бирок бул кино жөн эле хаха эмес да. Бул тарбия аласыздар деп ойлойм, анткени ал кинодо мен атам жок болот да. Апам экөөбүз эле болобуз. Кийинки каарман Асхат байке, ал өгөй атам болуп калат да. Сулейманов. Анан ошо баазы ажырашуулар көп да. Анан кээ бирлер баа кимден намыстанат, балдарынан намыстанып күйөөгө тийбей эле жүрөт. Бирок менин оюмча ар бир адам бактылуу болгонго милдеттүү да. Ар кандай ситуация болуп калса, ажырашып кетет же күйөөсү өлүп калат. Биздин кинодо атам өлүп калган болот да. Кичинекей кезинде атам көргөн эмес болом, боюнда бар кезинде эле. Анан ошентип Асхат байке экөө бири-бирин жакшы көрүп калат. Анан мен башында каршы болом. Анан дальше Малыш дава. Канчанчы сыласы? Кудай буйрса 30-ноябрдан баштап бардык кинотеатрлардан көрө аласыздар. Бул кино өтө жакшы деп айтам. Менин угушум боюнча, буга чейин Шумкар тартылган кинолорунда башка актерлордон салыштырмалуу аябай даярдык менен
проект болду, бар эле тартыла берем эмес, тандап отуруп, ал ролдун үстүнөн иштеп отуруп, анан тартылат дегенди мен көбүнөн уккам да. Анан демек бул өзүңөрдүн жумушуңар, работаңар болгон үчүн дагы аябай чоң даярдык болгон болуш керек. 5 ай болду го дейм, 5-6 ай даярдандык. Буга чейинки мисалы баягы кайталанган мисалы чыгып эле гүлдүрө калып эле мисалы ошондой шумкарды көрүшөбү мисалы? Жок, башка шумкар. Бул жакта такыр башка образда ойнойм. Анткени мурда сценарий деле берет. Жаттайсың, барып тартыласың да. Ал мындан полный вкладывать эттик да. Убактыбызды, сценарий жаздык, менчик еще бул биринчи кинобуз, элге жакшы тартуулайлы. Анан халтурт этип тартып алсак, бизди эч ким көрбөй коет. Машина өтүп кетсин, азыр зыгып өтүп кетсин. Анан элге жакшы тартып чыгып алалы, убактыбыз тарнап, эл жакшы көрүп көрсүн. Анан уже кийин кинолорго дагы биздин кинону баалап калышат деп, ошон үчүн аябай убактыбызды жумшадык. Анан бизге ишенген Цумга рахмат. Цум биздин демөөрчү. Анан бул нерсени айткым келип атты. Буга чейинки иштешкен продакшн, чебер продакшн. Андан кеттиңер. Өзүнчө бир канат байлап, бир учайын деп, ошол кинематографияда бир өзүңөрдүн ордуңарды таап берсем. Ийгилик каалайм өзүңөрдүн. Неге иштебесе болбойт беле, жүрө берсе болбойт беле? Жок, иштесе болот. Эми баягы кандай десем, мындай да. Уядан кичинекей балапан кезде энең чоңойтот да, мисалы. Андан кийин уже тоок бири-бирине мане бербей кетип калышат го. Бул андан деле эмес, эми баягы биз чоңойдук, эми биздин баягы өзүбүздүн оюбуз менен дагы өзүнчө окат кылыш керек болуп калат. Ушундай ситуациялар көп болот да. Анан биз өскүбүз келет дальшечи. Анан учкун мисалы бул УКГда ойночу тамашада. Бирок творчествого келе элек болчу да. Келип кетип анан кел экөөбүз творчествону сен да жакшы көрөсүң, мен да жакшы көрөм. Экөөбүздүн оюбуз менен бир кино жараталы деп анан бөлүнгөнбүз. Азыр көбүнчө эле байкаса керек, тамашадан бири-бири менен иштешип, бири-бири менен иштешип жүрө беребиз да. Сиздин продакшныңардын кандай аталат? Биздики таң калыштуу. 50-й квартал мисалы, Чебер же болсо Моника Белучи деген, биздики болсо өтө өзгөчө, 24/7 Pictures деген. Ушундук кокобуз. Улан Эсен Акунов, рахмат, аша койгон. Ал мындай тиги аптека жанынан өтүп барат эле. Биз мындай болдук да. Бүркүт койдук, шумкар, анан дагы бир 77-ин улайлы дедик, анан оюбузга пудри 24/7 деп эле жөн эле прикол катары айтып койгон. Анан мындай ойлосок, чынем любой жерде круглосуточно 24/7 иштейбиз. Биз дагы ошондой эле биздин продакшн круглосуточно 24/7 иштейбиз. Ошол темада коюп койгонбуз да. Буга чейин баягы айтып эле жүргөндө көп проекттер иштедиңер да. Көп проекттер иштедиңер. Анан Чебер продакшнда мисалы аякта мүчөсү катары иштедиңер. Анан өзүнчө продакшндагы 24-ке жетти, Анан ачтыңар да. Эмнени кайталабаш керек? Буга чейин мисалы көрдүңөр да, тарбияландыңар да, билдиңер да. Максат бир болуш керек да. Команданын. Максаты бир болуш керек. Анан максат бир болуш керек. Эң башкысы анан туура иштеш керек. Бөлүшкөндү билиш керек да. Алып бергенди эмес, бөлүшкөндү да билиш керек. Болду, анан команда өзүнө-өзү чогулуп иштей берет деп ойлойм. Көп моментте бөлүшкөндү көп ким билбейт да. Бирөөнүн эмгегин баалабайт. Анан ошондон зарканасың, анан кой өзүнчө бир аракет кылып көрөйүн деп дагы ойлор келет да. Ал балким аз айтып атпайм, жана идеальный эмеспиз. Балким менде деле бир шайтан азгырып, бир жакшы сумма түшүп калса, мен учкун менен же балдар менен бөлүшкөнү билишим керек. Аларга бөлүшпөсөм, алар деле мындай көңүлү суйт дагы, анан биз деле өзүнчө понтуралы дейт да. Понтуралы бул ок аткалы деген сөз. Көчөдөгү сөздөр чыга баштады. Ичинде кичинекей шумкар ойгоно баштады. Моунда деп атпа. Понтурал жигиттер. Понтуралчы, Чотон тиякта понтурбайлы. Мындай нерсе бар го? Түшүп атат. Азыркы учурда шумкардын ити чөп жеп атат. Анан жактан келип атат, бияктан келип атат. Кудайга шүгүр. Шүгүр. Жетишип атасыңар. Бир нерсе кылып калганга мындай үлгүрүп атасыңар. Анан могул нерсе бар го, мунун баары убактылуу да. Бир келгенде стоп деген бир. Бул жашоонун дагы стопу бар да. Бүт бар нерсе убактылуу.
бир нерсе кылып атасыңарбы? Мен байкашымча бир мындай бизнесди айтайын деп атам да. Ачканыңар бул телефон саткан магазин. Ооба. Азыркы учурда. Азыр Москвадан ачканбыз. Чынарбек деген дос бала бар. Ошо дос балам экөөбүз Москвадан ал инициатива айтып калды. Акча болсо экөөбүз ортодон чыгаралы. Ал негизи Москвада да. Савеловский деген жерде. Анан иштейли, кандай дейсиң деди. Мен көзүм жетпеген адамдар менен иштешпейм да. Көзүм жетсе кылам. Көзүм күмөн санасам жакшы акча бар экен деп бирок күмөн санап атам, бирок аны кылбайм да, корком. Ответственность да бул. Эртеңки күнү уят болбош керек, банкрот болбош керек, оюн ишке ашпай калбаш керек да. Анан ошо Чынарбекке бардым, Москвага барып кел жолугуп сүйлөштүк. Москвага бардым, сүйлөштүк. Кол алыштык, ишти баштай берелик дедик. Анан бири-бириңе сомнение болуп, бири-бириңди ар кимден сураштырып жүрүп, бул кандай десең иш жүрүшпөйт. Ошон үчүн любой жерде ниетке жараша да. Жүрөгүң менен ниет чыгардыңбы, ишендиңби, болдуң. Ачык айтыш керек, сен мага, мен сага ишенем, сен мага ишен, болду. Окат кылалы деп. Азыр жакшы. Эми Кудай буюрса, 1 ай, 1,5 айдан кийин азыр Бишкектен ачалды атабыз. Буюрса. Экинчи точкадан. Мойфон беле? Мойфон 77 алдагы. Анткени тиги Чынарбекте өзү дагы менин жетилерим көп дейт да алдагычы. Аныкы дагы аккаунту Чынарбек 77. Меники Шумкарбек 77. Шумкар. Анан Мойфон 77 деп, бир жети жалгыз жети болбой, түгөйү менен болсун деп 77 коюп койдум. Москвадагылар аябай көп көрөт да? Ооба көрөт. Мен да көп көрөт, мекендештер. Мойфон 77ге келиңиздер. Рассрочка полный бар бизде. Жеңил шарттар мененби? Жеңил шарттар менен. Буюрса келип кеткиле, бул Instagram баракчасына чыгарып калып, бардык эле роль ийгиликтүү болбойт. Кайсыл кино сен үчүн кайра кайталап көргөндө ата деген. Андай кинолор негизи киного көп чакырышат да. Анан мага мындай узун роль жагат. Главный ролдогу. Бател өлүп калганбы? Бател өлүп анан бир пайда болуп анан кайра жоголуп кеткен ролдор жакпайт да. Анан көбүнчө ошондой ролдорго чакырып калышат. Анан кээ бирлерине отказ берем. Акчасын жакшы берейин дейт, бирок билбейм, тартылгым келбейт да. Кээ бирлер өзүм деле сезип калам, эгер акчасы жакшы болуп, бирок роль жакпай атса ойнобойм да. Ошондой үйрөнүш керек да. Анан сен айткандай бир жерин устоого болот да. Аз жаштык болуп атканда, эл спросто туруп атканда акча табуу эмет болуш керек да. Башкы максат ал эмес. Арканды биз кенен таштайбыз. Лучше өзүбүздүн товарга, жакшы кинолорго тартып алсак. Мисалы биздин кинолорду үй бүлөң менен отуруп көргөндө көрөсүң да. Мындай уялбайсың. Вайындар деле ошондой. Биз да азыр көчөдөн жана көрдүңбү? Аксакал, сени тааныдым деп жакшы да. Биздики кичиден баштап улуу аксакалдарга чейин көрүшөт да. Уялбайсың да, кыскасы. Анан кээ бир кинолорго отказ берем. Сага жакпаган кино. Сага жакпаган, мага жакпаган кинолорго. Анан кайсы экенин айтпай эле коеюн, бирок мындай бар 1-2 кином. Бирок аны озвучить этип эле коеюн. Кайталап көрө албайсың. Мен өзүм кинону бир көрөм, анан кайра кайталап көрбөйм. Ар бир интервьюда баса эле айтам да. Мен окугам. Актерлук билимим бар. Дипломум бар. Бирок сен актерсың, Мен актермун, кесим боюнча. Бирок жардаарлык бул чыгармачылыкта роль жаратып көргөн эмесмин. Силерчелик мисалы киного тартылып көргөн эмесмин. Силерчелик мисалы кагаз кармап сценарий жазганды билбейм. Мисалы да, менин колуман азыркы учурда мына ушундай алып баруучулук келип атат да. Бирок убагында сөз бар болчу. Алар деген калтыршыктарды. Тамаша малдары. Ооба. Алар деген бүгүн бар да, эртең жок да дегенчи. Анан ошолордун катарында мен да бар болчумун да. Ошол сөздөр силерге деле жетчү да. Ооба, бизге деле жетчү, анан түшүнчү эмесмин. Мен бирок бир нерсени түшүнчүм да. Бул адам талант дегенчи. Талант болуш керек экен. Бирок 1% талант, 99% бул мээнет деп коет го. Эмгек. Эмгек менен да салам. Криштиану Роналдучу мисалы пахарь го. Ошон үчүн тааныган. Ошон үчүн баягы мен да ага кошулчумун. Анан бирок мен эме дечимин да, Симон Чокморовду пример кылчумун. Ал художник да, сүрөтчү болчу. Анан бирок актер болуп кеткен да. Ушундай сонун ойночу да. Анан ошондой эле талант болуш керек биздечи. Мисалы кээ бир театрда ойноп жүргөн актерлор балдарды билем. Ойногондо окшошпойт да. Мындай карап эле окшоштура албайм. Мен ойномокмун дей бересиң кечиңенчи. Мындай баягы роль жагып калсачы. Анан ансыгандай ошо талант эле болуш керек. Бул баягы бирок актерлор бул өтө оор жашоодо чоңойгондор, булар актер боло алат да. Анткени полный эмоцияны билет, ачка болгонду билет, бирөөдөн уруш жегенде кандай байкуш болушту билет. Мисалы ошон үчүн
оор турмуштан чоңойгондор булар актер боло алат го дейм да. Анткени ар кандай эмоцияны жашоосунан өткөзгөн. Жалаң барда жүрө берип эметкен ал жокчулукту көргөн эмес, эмет көргөн эмес. Анан эмоцияны билбейт да. Жон тери менен сезбейт. Жон тери менен сезбейт. Ошон үчүн ошондой бул талант болуш керек деп ойлойм. Демек, ошол актерскийде окуп анан ошондой сөздөрдү укканда сенин оюң бул мындай жөн эле тиги Сүймөнкул Чокморовдорду мына деп эле көрсөтүп коймой болчу. Мисалы мындай да, мектептен эле сен жакшы окусаң укмуш болуп кетесиң, начар окусаң адам болбойсуң, тачка түртөсүң дечи да. Бирок чоңойгондо ар кандай да жашоо таразалайт. Кысынагына эмес багынан деп коет. Ошон үчүн ошондой эле. Главный менет өзүңөргө ишенгиле, кылгыла болду. Эгер бирок мындай дагы аргач жак баш тыкпаш керек да. Мен мисалы актер болдум, мен кино менен иштешим керек. Эми кичине бизнеске аракет кылып атам, анткени биздин доорубуз бүтөт. Артыбыздан толтура вайнерлер келип атат, укмуш актерлор келип атат. Укмуш жакка Кудай буйрса биздин жаштар чыгат да. Аларга бут тоскоолдук болбош керек. Анткени кээ бир учурда өзүң билген нерсени да бөлүшпөсөң бул сараңдык да. Үйрөтүп койсун, мисалы мен кантип подписчик чогултам деп инилерим сурап калат да. Актив тартыш керек, кызыктуу нерсе тартыш керек. Тартканда эле баягы грязный нерселер тартып алышат, аларга айтасың, анткен болбойт. Жакшы нерсени тарта бер. Болду деп анан сабыр кылганда күткөндү да билиш керек. Биз чудага ишенебиз да, мисалы. Биз жалкообуз да. Биз кетип баратышыбыз керек, акча таба алышыбыз керек да. Миллион. Же кетип баратышыбыз керек, бирөө мени көрүп калып акча бериш керек, жүрүп ээрчитип кетиш керек да. Андай болбойт. Күтүш керек. Өзүңөрдүн мээнетиңер кыла бергиле, анан күтүп, ожиданияда тургула, анан акырынан реализовать этилип кетет деп ойлойм да. Азыркы үлгүдөгү автоунаа бул баягы комфорт автоунаасы да. Бул Toyota Camry 70. Экөө болчу, ошо бирөөсүн саттым. 3-5 болчу. Мен карап көрсөм мындай машинаны батпаттан, Ошо мен алып сатып иштейсиң бе? Перекупщик деген кинодон кийин баары да перекупщик деп ойлоп калыптыр. Негизи машинаны өзүмө деп алам да. Только жакындарга сатам. Мындай жакындарга сатам, баарын эле сатам, бирок машинаны көрүп, тааныш кишилер эле машинаны соңку мага сатчы деп эле алып кете беришет. Биринчи автоунаа эмне болду? Toyota East болгон. Бул качан? Бул 20 жашымда го дейм. Эмне кылып алган машина? Үйдөгүлөр апам менен атам алып берген. Анан кээ бирде мен да кичине жардамдашып алганбыз да, бирок үйдөгүлөр алып беришкен да. Мен анда студентмин да. Ой, машина алып бергиле, аны Passat деген ийде машина бар болчу атамдыкычы. Ата Passatты сатып, Golf двойка алалы, өлө таксойт этип акча таба. Эптеп алдырып алыш керек болот. Анан апам ошо атам экөө алып берип, East менен таксойт этип көрөйүн деп бир күн чыгып жакпай койгон да. Мен күтүп отура албайт экен бир жерде. Мен бирөөнү күткөн жаман көрөм да, айтса эрте келем. Пунктуальный деп коет го, пунктуальныймын да. Айтса ошол убакка келем. Күтүп отура бергем вообще жакпайт да. Анан ойлойм мен баягы форс-мажор болуп калышы мүмкүн ар кандай учур, бирок бирөөнүн убактысын баалаш керек деп ойлойм да. Экөөбүз мисалы 1:30 жолукмакпыз. Экөөбүз 12-де эле жолугуп алдык. Биякта кечиккен жаман көрөт экен, мен дагы күтүп отурам, биякта машинаны жудуруп, эмне кылалы, келтасыңарбы десем, как раз келтабыз дейт, бияка эрте келдик, Бизде дайыма эле ушундай. Бүгүн маек бар, сөмкө бар деген күнү эле таң атпай койгонбой, даярдыкты баштамай. Бүгүнкү маекте чындыгында баягы көпчүлүккө шүгүрчүлүк, азыркы дараметине, азыркы абалына баягы ыраазы болуп, каниет кылып жашаганы бир мындай жакшы үйрөткөн окшойт да. Жакшы кеп кылып айтып берген окшойт да. Ыраазычылык билдиребиз. Сага да рахмат. Сен экөөбүз жашообуз окшош экен негизи. Жана мындан эфирден тышкардагы сүйлөшүп келатып, сөздөрүңө маани берип койдум да, экөөбүздүн эле окшош жактарыбыз көп экен да. Мисалы, кандай десем, өзүнчө иштеп, квартиралап, сен деле көп нерсени баштан өткөрүпсүң. Меники деле ошол. Мына эми биз өзүнчө бөлүнүп акырындан чыгып келаткан учурубуз. Азыр жашпыз, иштеш керек. Анан түштүк туугандарыбыз айткандар болуп кетишки экен. Ийгилик. Чоң рахмат. Бүгүнкү маекке чоң рахмат. Чоң рахмат достор. Жыйынтыкташ сөз. Жыйынтыктоочу сөз. Негизи эфир көп бербейм. Бирок ушу сага берейин деп. Анткени мага тоо жагат, анан сага да айтпадым беле. Ошо тоого барганда эс алам, келип ошактан ачылып коеюн деп. Как раз буулугуп калыптырмын. Негизи жакшы да бул эфир берген, бирок көбүнчөсүнөн корком ба. Туура эмес сүйлөп аламбы, туура эмес айтып аламбы, эл туура эмес түшүнүп калабы депчи. Мен бул өзүнчө бир жашынып, жакшы сүйлөп, идеальный көрүнүп аткан себебинен эмес. Бул эми баягы жакшы нерсе айтып алайын,
ошо жакшы менин сөзүм дагы бирөөгө пайда алып келип какой-то бир жашоосунун бир жерине кереги тийеби деген ойдо. Ошон үчүн баарыңыздарды жакшы көрөм. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Кудайым буйрса бул көптөн кийин дагы бир жолугушат болуш керек. Балким мен сенден алып каламбы? Сен болуп кетсең. Кантип болуп кеттиң деп. Ошон үчүн баарыбыз эле болуп кетели достор. Баарыбыз эле ден соолуктуу бололу эң башкысы. Анан шүгүрчүлүктү жашасак баары боло берет. Шүгүр келтирбеген адамга эч убакта ырыскы да жукпайт, бактылуулук да жукпайт. Ошон үчүн шүгүр деп эле жашай бериш керек. Ден соолук каалайм. Ден соолук каалайм. Рахмат. Чоң рахмат бүгүнкү маекке. Сен актыга стойдо. Сен актыга стойдо эле чытакет калып. Маек көтөрмөйүн эле. Жанагы жумуш сурап силердин байыңарда жүргөндө эле, досум мен ала кет. Калчы десе. Тапи. Ооба, бүгүнкү маекке чоң рахмат, тамаша болдуңар, ыраазычылык билдиребиз, чыгармачылык ийгилик, өңгүлө, өскүлө, тарбиялык иретте, жол көрсөткөн иретте, бирөөнү бир мотивация берип, ойготкон тарихте бир сонун кинолорду, видеолорду чыгарып үлгү болуп жүрөлү. Кыргыз элине иштей берели. Баарыбыздан эле максатыбыз бирде. Ооба. Иштейли. Урматтуу көрүүчүбүз, мына ушинтип жыйынтабыз бүгүнкү маегибизди. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.